жергиликтүү акимдерди жер которуп алмаштыруу бул жалпы мамлекетке чоң өнүгүүнү алып келет деп ишенебиз. Бул биринчиден азыр биздеги бөлүнүп жарылуудан токтотот. Бул сен бул жактыксың, түндүк түштүк маселеси бар. Бул маселелерди түп тамыры менен жоюп салууга болот. Муну менен бул акимдерди алмаштыруу менен бул биринчиден салт сана, ар бир элдин, ар бир райондун өзүнө тиешелүү салт санаасы жөнөкөй эле ала турган болсок, тамак ашына чейин бир өзгөчөлүктөр, бир жаңылыктар бар да. Оштун плову деген сыяктуу, нарындын беш бармагы, бул дагы бул элдик салт сана башка региондорго да жайылып, бул кыргыз элинин бир биримдигине, жуурулушуга алып келет деп айтсак болот да. Анан экинчиден бул жергиликтүү акимдер бул ар дайым бир жерде иштөөдө өзүнө коррупциялык системаны, өзүнүн туугандарын, жакындарын алып келүү, ушундай көйгөй абдан көп да. Райондордо бүт баарыбызга белгилүү да. Бул көйгөйлөрдөн арылуу да болот. Бул башка бир жерден барып, өзүнүн мыкты бир иш көрсөтүп, ал жакта бир жылыш алып келгенге бул мотивация да болот деп айтсак болот да. Атайын Оштон келип, нарында иштеп аткан киши бул өзүнүн жаман жагын көрсөтпөй, болгон мүмкүнчүлүгү менен, болгон күчү менен, болгон энергиясы менен иштеп берет деген ойдобуз. Анан үчүнчүсү бул акимдерди, бул эң негизги, бул акимдер эл менен иштеше турган, айыл өкмөттөр менен тыгыз иштеше турган бул акимдер. Акимдер бул айыл өкмөттөр менен иштешүүдө көп окуялар болуп өткөндө, аким ошо бир айыл өкмөттөн дайындалат, ошол айыл өкмөткө гана көңүл буруп, өзүнүн ошол айылдагы туугандарын алып келип, ушундай көптөгөн окуялар биздин тааныштарыбызда, коомдо бул болуп эле келе жатат да. Анан мындай көрүнүштөр болбош үчүн башка бир жерден ротацияланып келип иштесе бул абдан жакшы болот. Анан бул жаңы эле эмес, бул мурунку, буга чейинки эле ошо мурунку убакта эле бул бар болчу да. Ротация бул мурдакы убакта эле бар болчу. Мугалимдерге чейин ротацияланчы. Эми азыркы шартта бул мугалимдерге чейин ротациялоо бул абдан кыйын. Ошондуктан бул биз акимдерден баштасак, бул чоң жетишкендикке, чоң бир биригүүгө, өнүгүүгө алып келет деген ишеничтебиз.